Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен сабакта Чүй районунун Арал орто мектебинин кыргыз тил мугалими Бакирова Жылдыз Бекалиевна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар кызматчы сөздөр. Сабактын максаты кызматчы сөздөр жөнүндө түшүнүк аласыңар. Кызматчы сөздөргө талдоо жүргүзөсүңөр. Өз ойлоруңарды эркин айтууга жана ыраттуу баяндоого үйрөнөсүңөр. Кыргыз тилиндеги кээ бир сөздөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болсо, айрымдары лексикалык мааниге ээ боло албайт. Мисалы, мектеп, шаар, окуучу деген сөздөр лексикалык мааниге ээ. Ал эми аркылуу, сайын жана арийне деген сөздөр булар лексикалык мааниге ээ боло албайт. Балдар, силер билесиңер, кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү 3 топко бөлүнөт. Ушул 3 топтун ичинен маани бербөөчү сөз түркүмдөрү кызматчы сөздөр деп аталат. Маани берүүчү, маани бербөөчү жана өзгөчө сөздөр. Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдирбеген, сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, кошумча маани берген, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү катыштырып, байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр балдар 4 топко бөлүнөт. Жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, мадалдык сөздөр. Жандоочтор аркылуу, сайын, сыяктуу, карай. Байламталар жана, менен, ал эми, бирок жана башка. Бөлүкчөлөр гана, эле, өтө жана башкалар. Мадалдык сөздөр албетте, арийне, чындыгында, ырас жана башка сөздөр балдар. Сабакты бушуктоо иретинде сүйлөмдөргө көңүл бурсак. Биринчи сүйлөмдө акыл шаарды карай кетти. Бул жерде карай деген сөз балдар жандоочтор. Айдар менен Акылай глобустан өлкөлөрдү карап жатышат. Менен деген сөз сүйлөмдү байланыштырып, булар байламталар дейт. Албетте балдар кышында чана тебишет. Албетте деген сөз балдар мадалдык сөздөргө кирет. Жалаң балдар ойноп жатышат. Бул жерде сүйлөмдү байланыштырып аткан жалаң деген сөз бөлүкчөлөргө кирет. Үйгө тапшырма. Окуу китебинин 125 бетиндеги кызматчы сөздөр деген теманы дагы бир жолу кайталап окугула. Ошондой эле жана, сыяктуу деген сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.